Жалпы бизди көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтабыз. Сиздер менен кайрадан амандыкта жүз көрүшүп атканыбызга кубанычтабыз. Ал эми бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн демөөрчүсү Атамекендик өндүрүш Кыргыз органик компаниясы бир гана табигый ачыткылардан жасалган нан азыктары, ошондой эле печеньелер, ден соолукка кам көрөм деген ар бир адамга өзгөчө диетада жүргөндөр болсо өтө сиздерге пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Эч кандай химиялык боекторсуз, ашыкча бир дагы зыяндуу нерсе кошулбаган Атамекендик өндүрүш Кыргыз органикти сиздерге сунуштайбыз. Ал эми бүгүнкү биздин эфирибиздин көркүн ачып келген коногубуз Кыргыз эстрада жылдызы Суп-сулуу Айым Кысайга Алпабылова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Ден соолуктар жакшыбы? Кудайга шүгүр, өзүңүздөр? Жакшы. Бүгүнкү эфир өзгөчө болот деген ишеничтемин. Эң алгач эле сизди куттуктай кетейин. Буга чейин жакында гана баарыбыз кыргыз эли жалпы көрдү окшойт. Тоюңуз болуп өттү. Келиндик кызмат кандай болуп атат? Алгач ошондон баштайлы. Кыйналбай элесизби? Баары башка үй, башка бүлө, башкача болсо керек. Кудайга шүгүр. Биринчиден чоң рахмат куттуктооңуздорго. Экинчиден келиндик кызмат Кудайга шүгүр акырындан болуп жатат. Кыйналган жокмун. Өзүм билген, өзүм тааныган үй бүлөгө бардым. Как обычно бардыгы. Кудайга шүгүр жакшы. Жаңы үй бүлө кандай кабыл алды сизди? Жаңы үй бүлө мени өзүнүн кызындай эле кабыл алды, кайненем, апам. Эч кандай билбейм, энди өзүмдү бир чужой сезген жокмун да. Болот го, келин жаңы барганда чужой сезип, ыйлап, кыйналып, бирок менде андай нерсе болгон жок. Кудайга шүгүр, өзүмдүн үйүмдөгүдөй эле кенен чонон ошол бардыгы сонун кабыл алгандары дагы мындай, мен ойлойм бир өзүмдүн эле үй бүлөмө баргандай болдум да кайра эле. Биздин үй бүлөмдөй тамашакөй үй бүлөгө, ошондой эле үй бүлөгө бардым кайра. Ошол стористериңизден көрүп калаттым да. Жеңелериңиз менен күлүп, жыргап эле жүрөсүз. Эми мындай айтып келгенде бир 15 жыл экен да, нар жак бери жан санап көргөндөчү. Мектептен бери жакшы таанышпыз, анан Мындай ойлондуңуз беле, ушул мен ушул үй бүлөгө мындай бир бүлө болуп калышым кээде биз мен ойлогом деп айтабыз го. Такыр ойлогон эмесмин. 20 жолу уктап түш көрөйүн десем да болчу болгон эмес да мындай окуячы. Мен өзүм деле таң калдым. Бул нике кайып экен. Ошол айткандай ошол өзүм үй бүлөмө эле бардым дегенде айтып атпаймынбы? Жеңелерим бардыгы эми баягы өзүнүн жакын эле бир туугандарындай эле кабыл алышты ошол. Анан буга чейинки берген интервьюларыңыздын баарында айткансыз, жок, күйөөгө шашпай элемин. Точно быйыл эмес деген жериңиз дагы бар. Өзүңүз элишти айткан. Анан кийин кантип баары бат ушундай бир аз эле убакыттын ичинде болуп кетти да. Ооба, мен деле ойлогон эмесмин чынында. Ошо сиз айтып аткандай эле сөздөрдү айтып жүрчүмүн, жок азыр эмес деп, бирок бул эркектин чечкиндүүлүгү, эркектин кандай десем, бардык нерсе эркектен зависит этет да. Мирлан ушундай чечкиндүү адам экен. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана Мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О. Утуш оңой. Ушундай билбейм да. Кайненем дагы ушунчалык мен үйгө келүүсүн бат калады окшойт да. Эртелете эле таанышып эле, анан той колум сурап туруп эле ушундай болуп кетти. Аял киши, эгерде эркек киши баарын чечип койсо, аял киши ошол нерсеге баш ийип эле деп отуруп калат экенбиз да. Ошол ошентип эле турмушка чыккенмин. Негизи эле Мирландын буга чейин дагы интервью берип келдим, ошол жерде да айттым. Сабырдуулугу да. Чечкиндүүлүгү, сабырдуулугу. Анан мени колдогондугу. Ушул нерсе мени арбап туруп алды. Билдим ушул адам менен дальше да бактылуу болуп кетем, ушул адам мени түшүнөт, бул адамды мен түшүнөм.
деп эле коркпостон кадам таштадым да. Экөөңүздөрдүн ортоңуздарда канча жаш айырма бар? 1 жаш айырма. 1 жаш айырма бар. Токтоолугу, сабырдуулугу дедиңиз. Анан сиздин кайсыл сапатыңыз Мирлан мырзанын жүрөгүн багындырыптыр? Бардык деп эле. Ошону сурап турмун чынында. Бүгүн жакшы суроо болду. Өзүнөн сурайынчы, эмне сапат? Айта берет эми баары деп элечи. Анан именно кайсы сапат экенин билбейм, бирок мен ушу шайыр менен өздүгүм балким ушул сапатымды жактырат да. Мындай тарынсам мындай 2 мүнөткө эле тарынам, бата эле жазылып кетем. Анан ушул сапатымды көп айтып калат. Анан именно кайсыл деп бүгүн барып сурайм. Үйлөнүү сунушун киргизгенде эми биринчиси ийгиликсиз болгондон кийин мындай экинчисинде бир аябай ойлондуңуз болуш керек э? Жок. Болду. Аллах таала маңдайыбызга эмнени жазса ошону көрөбүз. Мен негизи коркок болчумун буга чейин, коркуп жүрдүм, бирок жакшы адам маңдайыма жазып, жакшы адам колумду суруп атса эмнеге жок. Корккон жокмун. Билбейм, мен андай эле сезим болгон жок. Болгону баягы волнение деп коет го, ошондой эле болдум. Бир аз толкундануу болуп, анан дароо эле макулдугумду бердим. Ошол жерде достору айтып кой дегенден ооба деди. Ошол жерде кол чаап, жеңелерим баары билишкен, баары келип мындай көзүмдү ачсам бүт тааныштарым жүрөт да, аябай таң калдым. Жеңелеримди көрүп, негизи бул тандоону баягы жеңелерим да айтып атты да, аябай жакшы бала. Анткени буга чейин да үйгө келип, биз дос катары жүрдүк да айтпайм, дос катары жүргөндө үйгө келип жардам берип, кадимкидей эле жүрө бериш үйдө деле. Анан ошого жеңелериме да аябай жакты да. Мен биринчи негизи баарын оюнан биринчи жеңелеримдин оюн өйдө көрөм да. Жеңелерим айткан ушуну сүйлөшүп баштады десе эле, молодец, мындай эми өзүң теңиңди таптың деп аябай сүйүнүштү. Ошол мындай мен үчүн оор деле болгон жок бул нерсе. Айтып атпаймынбы, дагы деле жеңил, Кудайга шүгүр, жеңил эле өтүп атат бардык нерсе. Канча убакыт сүйлөштүңүздөр? Кыз жигит болуп жүрдүк бир 2 айдай. Мен интервьюңуздан көрдүм. Колумду сураганга чейин эле уже той белгиленген болчу деп айтып турсуз. Айтып атпаймынбы, бул нерсе бат-бат эле болуп кетти. Таанышуу болуп эле, күндү белгилеп эле, бирок мен аябай чын эле таң калдым да, мындай шап-шап эле болду. Мен азыр туптурайлы деп айтканбыз, негизи экөөбүз жазга пландаганбыз, жазга болот деп. Анан жаз деле эрте, 3 айдан эле келип калат деп коркуп ушунтаткам да. Анан кайненем, апам айтып калды, үйлөнгүлө эми эрте мен кеч кылбай, жакшылыктын эрте кечи жок деп. Анан мен туруп-туругула дегенче эле Мирлан машинаны айдап барып эле үйгө кирип эле апаман уже батасын алыптыр. Мен апаманчы. Анан ошол жерде чогуу оймун кылып, анан ошол жерден чыктык. Анан таанышуу болду, баары жакшы ойдогудай болду. Анан колумду сурады. Колумду сурайт деп күткөн эмесмин. Бул дагы жерде Мирландын акылдуулугу деп ойлойм. Бул элдин кызы, элдин астынан да колун сурап алып кетишим керек деген мунун өзүнүн бир чоң эмеси бар экен да. Тойдон кийинки комментарийлерге көз чаптырып көрсөм, мынакей теңин тапты, жүзүнөн бактылуулуктун нуру көзүнөн көрүп атабыз дешип аябай колдогондор сизди ошентип жазышыптыр. Чын эле өзүңүзгө да байкалып атабы? Буга чейин мен ушул нерсени көп айтып атам да, кечээ да Мажит байке менен сүрүп айтып атам. Биз үйдө баарыбыз эки төгөйдөн да бардыгычы. Анан баары эле өздөрүнүн бөлмөлөрүнө кирип кетти. Мен жалгыз калып калчумун да, жүрөгүм ооруп эле, жүрөгүм сыгылып эле, уктай албай ушинтип жүрчүмүн да. Азыр ошол жүрөк сыгылуу деген нерсе жок болуп кетет экен, кадимкидей. Жүрөгүм билбейм, ордуна түшүп калдыбы, мындай башкача болуп калдым да, мындай спокойная болуп, көңүлүм ток. Бир сөз менен айтканда көңүлүм ток болуп калат экен. Эми семейный жашоо баары бир жакшы да, жалгыз жүргөнгө караганда. Ошол көңүлүм ток, Кудайга шүгүр, бактылуумун. Үйдүн ошондой эң кичүү келини болдуңуз да, э? Жок.
эң улуу келини болдум. Бизге Мирлан эжеси бар, эжесине Мирлан, анан иниси бар. Ошондой үчөө үй бүлөт алар. Мен ортончу келин болдум да, ошондо негизи келиндердин улуусу болдум. Эркек келин болуп турса баары биринчи келген аябай башкача болушат го. Ооба. Ошо апам экөөбүз көнүшө албай атабыз бир азчы. Ал өзү убакыт кылып көнүп калыптыр да. Анан жаңы кел болуп келген эртеси күнү турсам мени карап, бул ким эле деп чачып турду. Анан тамашалашып жүрөбүз да, эмне туруп алдың дейт, бетин жуусам болот десем күлөт да. Анан барып бетин жууп, анан экөөбүз оокат өзгөнүп калыптыр апамчы. Аябай эми араң көнүшүп атат да, мындай кылбай отуруп чай ичкенгечи болбой эле бияна идишип атсаң биян кыла коет, тияңсаң тияң кыла коет. Бирок бул да болсо мага колдоо. Ошондой колдоо көрсөтүп, эки жактан ушундай көкөлөтүп атышат. Бул азыр ушул жерде интервьюда да отурган чоңдон чоң себеби ушул апам. Ыраазымын апама ушинтип сен күйөөгө тийдиң жаңы эле отур деп койсо деле жарашмак да. Жок, сен жумушуңду таштабашың керек, ырдайсың, сен колдойбуз сени бар деп. Тайнебиз да бар да. Тайнем дагы сен отурбагын балам, барып иштегин, өзүң каалаган ушул чыгармачылыгыңды улант дагы деп. Бул нерсе чоң чыгармачылык кыздар түшүнөт болуш керек. Бул чоң өтө чоң мотивация да. Сиз жакшы көрүп иштеп жаткан жумушуңду тартып алып койсо бул өтө кыйын болуп калмак. Ошол себептен улам бардыгы, жолдошум, кайненем бардыгы мени колдоп атышат ошол. Мен азыр ушул суроону берейин деп атам эле да. Негизи эле үй бүлөңүздүн бул нерсеге көз карашы кандай, кайненеңиз, ошол эле жолдошуңуз деп сурайын деп атам эле. Демек жооп болду окшойт э. Альфия кандай? Альфия тууралуу айтсаңыз. Альфия жакшы. Альфия Кудайга шүгүр. Альфияга бир аз таң калыштуураак болуп атат. Атам деп айтып уже көнүп калган. Негизи эле Мирланга көнүп калган. Альфияга бир аз таң калыштуураак болуп атат. Мээримди көрө баштады да. Мээримди көрүп, чоң апанын мээримин көрүп атат, атанын мээримин көрүп атат. Бир аз эркелеп баштады. Мен кызым эрке эмес негизичи. Менден мындай кичине сезгене турат да, менденчи мындай коркуп турат. Анан бир нерсе кыларда менде туруп азандай болбой калды, уже эркелеп кадимкидей кыз каалаганын кылып, мени тоготпой ушинтип башташты бөлүп. Бул да болсо мен үчүн өтө бир чоң бакыт. Кудайга ыраазымын, Аллах Таала ыраазымын ушундай нерсени башыма жазып койгонда. Демек, жолдошуңузду ата деп баштады. Ооба. Буга чейин эле дечү. Буга чейин эле? Ооба. Мурун эле тааныштырып. Аяш ата дечү да. Анан азыр ата деген батыраак көнүп кетти. Анан эртең буюрса, дубайга учуп атырсыздар. Ооба. Буюрса. Ошол тууралуу айтсаңыз. Өкүл апабыз, Фархат өкүл атабыз, Мерим Давлетова өкүл апабыз ошол белекти берди. Негизи Мирлан буга чейин Мальдивага деп атайын уже бронь кылып алып койгон экен, бирок аяка кийинирээк баралык. Биринчи өкүл апа берди, ушакка барайлык деп. Ошол эртең буюрса чамынып калдык, даярданып. Баал айын ошол жактан өткөрүп келебиз. Анан Гүлжайна Атаканова дагы Турцияга жолдомо берди, кайнажем болот. Ошол Гүлжайна Атаканова бирок аябай күтүүсүз болду мунукучу. Эми мындай өкүл апам болбосо, өкүл атам болбосо, эч ким болбосо, кайнажем болуп келип тур, сени жакшы көрөм деп туруп тапшырып койду да. Мага таң калыштуу болду өтө. Ушунчалык ыраазымын ошол эжеге. Ошол. Эң биринчи Гүлжайна эженин сторисинен дагы көрдүк окшойт. Аксыга келин болду деп. Ооба, Аксыгын келини болдум. Өзүм барып алып кетем деп. Негизи Аксынын келин болдум, бирок Мирландар жака эч кандай тууганчылык тиешеси жок да. Гүлжайна эженчи. Аксылык анан кошулуп ата журту менен кошулуп чыгып алыптыр тоскочу. Анан келип алып жүгүн деп элди көзүмдөн айла жок жүгүн шашпаңыз сизди. Саркын экенсиз деп. Ичерсинсем күлүп калды. Ошол негизи мен жактан барган Гүлжайна эже. Гүлжайна эже ушул аябай жакшы көрөм ошол. Эже катары аз эми кайнажем болуп аябай кууратып атат мени. Өкүл апа тандоодо кандай болду? Экөөңүздөрдүн орток чечимиңиздер болдубу? Өкүл апаны эки жактан койдук, эки тараптуу. Бир тараптан ошол өзүнүн Алтайда жашаган,
Өкүл атабыз. Өкүл апа болду. Алар да аябай үлгүлүү үй бүлөлөр, аябай жакшы адамдар экен. Ал өкүл ата өкүл апам да аябай жакты. Анан өзүм катышып жүргөн, бир катышкандан кийин адамды дагы дальше чоң катнаш болуп кетсин деп тилесиң. Ошол менин тилегим ушу Мермеже болчу да. Буюрса эми ушундай чоң баласы, кызы болуп эми сонун катнашабыз деп ойлойм. Эң сонун. Анан буюрса Дуайдан келгенден кийин чыгармачылыкка бир жеңтирөө киришсем деген пландарыңыз сөзсүз түрдө болсо керек э? Ооба, мен буга чейин негизи ушунча мындай мен эл жакшы көрөт окшойт деп ойлоп калдым да. Мен чыгармачылыкты мындай кыйналып башкаларды катуу акча салып иштебесем деле эл көрүп, эл баалап алганда, быйыл ушул иштеген акчам баарын мурун машина, үй деп жанталашып кылсам, эми бул иштеген 1 жылдык акчам баарын чыгармачылыкка салам деген ойдомун. Буюрса бул жылы Кыз Сайкал чыгармачылык менен катуу иштейт. Анан буга чейинки ырларыңызды деле байкап көрсөк, мындай көбүнчө кайгылуу ырларга жакын болчуңуз да. Анан бул эми биз сизден жалаң гана мындай шаңдуу ырларды угат болушубуз керек э? Жок, бул элдин талабы. Бул менин деле талабым болчу, душамда чыгып аткан нерсе, бирок элдин талабы, эл деген ушундай кайгылуу ырды жакшы көрүшөт экен да. Анан кайгылуу ырды дагы, шаңдуу ырды да ырдап кетем. Бул менин жашоомо эч кандай тиешеси болбойт деп ойлойм. Рахмат чоң сизге. Буюрса жакшы эс алып келиңиздер. Анан кийин сизге биздин атайын белегибиз бар. Атамекендик өндүрүш Кыргыз органик компаниясынан дал ушундай нандар, сухарик, печенье, айтор бүт бары таза, нукура, өзүбүздө жасалган атамекендик өндүрүш, халал сөзсүз түрдө. Буюрса үйүңүзгө, үй бүлөңүз менен, кайненеңиз менен, жолдошуңуз менен атайын бир дасторкондо отуруп чай ичиңиздер. Рахмат чоң бизди сыйлап эң негизгиси келип бергендигиңизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирейин. Үй бүлөлүк бакыт буюрса сиздин мынакей тоюңузга жалпы кыргыз эли күбө болду. Эми мындан кийин бешик тойлоруңуздарга дагы күбө бололу. Кудай буйрса. Телефондун артындагы, телевизордун артындагы барыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ушунчалык бакыт каалап жазып аткан адамдар чындап көзүмө да жаш алдым да, ушунчалык мен жакшы көргөн адамдар көп экен депчи. Анан хейтерлерге да рахмат. Ошол сиздерге да бактылуулук каалайм. Ар бир адам бактылуу болгонго татыктуу. Сиз да бактылуу болуңуз. Эч убакта оорубаңыздар. Кыргызстаныбызда токчулук, молчулук болсун. Барыңыздарды жакшы көрөм. Мынтип койбоймбу? Мынакей сүйүктүү көрүүчү, бүгүнкү эфир сиздерге жакты деген ишеничтебиз. Ал эми Кыз Сайкалга болгон каалоону дагы бул комментарийдин астына жаза кетиңиз. Биз болсо коштошобуз. Кийинки берүүлөрдө жолукканча аман туруңуздар дейли.